Бул программанын жакшы жагы, мисалы фермер тамчылатып сугаруу орнотуп, иш баштайм десе, аянтын спутниктен каратып, жер шартын так анализдеп, эсептеп алса болот. Ошол ирригат деген система бул компьютерге эле орноткон программа десек болот. Ошол программанын жардамында дыйкандын жерине барбастан туруп, атайын калькуляциялар жасап, эсептөөлөрдү жасап, канча чыгаша кетет, ошол жерге жалпы чечим чыгарса болот. Коңшу эле жайгашкан ушул эки талааны мисалга алсак, биринде өрүк гүлдөп мол түшүм берген, экинчисинде көчөттөр мөмө алмак турсун куурап баратат. Тажрыйба жоктон улам фермерлер ката кетирип чыгымга учураган учурлар арбын. Алдын ала изилдөөлөрдү канчалык көп жүргүзсө, ошончолук система кийин көп жылга иштейт. Азыр биз турган жер дыйкан өзү жасаган башында мына контейнерди коюшкан, 60 тонналык контейнерди. Ошол бул система оңой эле деп айткан, тешип койсоң деле иштей берет деп. Аягында келди, уже көчөттөр чоңойду, кыйнала баштады. Андан кийин гана бизге кайрылды. Анан биз ошол эме менен келип системаны жаңылап бердик да. Мындай учурлар аябай көп. Тамчылатып сугаруу ыкмасына окуткан адистер азыр айыл чарбасын өнүктүрүү жаатында бир топ кеңештерин беришүүдө. Бул бакка дагы 2-3 жыл болуп калган. Бирок көрүп турасыздар, жаңы тиккен көчөттөр болду. Аны тегиз өспөй, бир жери кургап, бир жери өсүп турат. Анда толтура себептери бар. Ошо тамчылатманын өзүнөн баштап, чымтама, ошо фильтр система, насос системалардын ар бирине туура расчеттуу болгондо ушундай кыйынчылыкка душар болушат. Бул жерде мындай жердин кыртышына жараша жер аябай бат сууду сиңирип кетет экен. Фермер бизге задача койду, көбүрөөк жерге суу жайылтып берсиңер депчи. Анан ошондо биз мындай системаны койдук. Бул жалпысынан 3 метр, бунда ар бир 50 сантиметрде өзүнүн түтүктөрүнүн мындай тешиктери бар, капинчалары. Өзүнүн строенный. Ушул жерден 6 жерден суу тамат да. Ошондо дарак мындай тегизирээк суу ичип, ушул жерде түшкөн жалбыракты, азыкты дагы алганга мүмкүнчүлүк алат. USAID-тин долбоору аркылуу керектүү кеп-кеңештерди алгандан кийин жүздөгөн фермерлер бай тажрыйбага ээ болду. Жалпысынан 600 гектар жер аянты адистердин кеңешинен кийин билгичтик менен мыкты өздөштүрүлдү.